Каракулжа районунда алгачкы чакан кез ачылды. Чалма айыл өкмөтүнө караштуу Буйга айылында Буйга жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Аккүнгөй суусуна кубаттуулугу 400 киловатт болгон Ыдырыс уулу Рыскул атындагы Буйга 1 чакан кеси курулуп, ачылуу аземи болуп өттү. Райондогу алгачкы Буйга 1 чакан кеси жеке ишкер Ыдырысов Рамис Жумабекович тарабынан колдоого алынып, кести курууга жалпысынан 21 миллион сом жумшалып, проект быйылкы жылдын март айында аяктап, кес ишке берилген. Кестин ачылуу аземинде чакан кести курууну колго алган ички инвестор Энерджи Буйга жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилигине жана Ыдырысов Рамис Жумабековичке ардак грамоталар жана чакан белектер тапшырылды. Чалма 1 кези азыркы учурда райондо Чалма, Капчыгай айылдарын электр энергиясы менен камсыз кылууда. Мындан сырткары, жакынкы аралыкта ички инвесторлордун колдоосу менен Буйга 2 чакан кесин куруу пландалууда. Ошондой эле Чалма айыл аймагынын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө салым кошкон, салымы жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Ыдырысов Рамис Жумабекович Чалма айылдык кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле Чалма айыл аймагынын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон зор салымы жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Ыдырысов Рамис Жумабековичке Чалма айыл өкмөтүнүн ардактуу намыйгарысы. Эми мыйзамдаштырып коелу, бардыгынча баары мыйзам менен болуш керек. Ошон үчүн токтомдорду баарын даярдап келдик эле. Бул гимнатынан коюлду, кез азыр алып айтып өттү. Ошону окуп коелу эле. Чалма айылдык кеңешинин кезексиз 10 сессиясынын жыйналышынын токтому. Чалма айыл өкмөтүнүн Буйга айылындагы 2023 жылдын 20-майындагы номер 7 жана 5 кемпир айылынын тургундарынын номер 2023 жылдын 21-майындагы номер 8 элдик жыйынынын Чалма айыл өкмөтүнүн Буйга айылындагы Ыдырысов Рыскул атындагы Буйга 1 чакан кесинин ысымын ыйгаруу жөнүндө сунуштарын угуп жана талкуулап Чалма айылдык кеңеш токтом кылат. Чалма айыл өкмөтүнүн Буйга айылындагы Ыдырысов Рыскул атындагы Буйга 1 чакан кеси ысым ыйгаруу жөнүндөгү сунушту колго алуу менен бекитилсин. Чалма айыл өкмөтүнүн Буйга айылындагы Ыдырысов урулган чакан кес Ыдырысов Рыскул атындагы кес болуп аталсын. Анда укуктайбыз. Рахмат, дайыма жогум. Айламыңыздар менен Рамиске ийгилик каалайбыз. Тынч болуп, оорубагы, сыркаба, эңин ошо иштеп жүрө бер, бар болуп. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Аны эмесе кайрадан куттуктоо сөз улантмакчыбыз. Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кулбаев Тамир Садырбековичке сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу салтанаттын катышуучулары, урматтуу Чалма айылынын тургундары жана чакырылган коноктор. Мен берден бир кыскача маалымат айтып, ошо бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Энерджи Буйга жоопкерчилик чектелген коому тарабынан Чалма айылдык аймагынын Буйга айылындагы Аккүнгөй суусуна 0,4 мегаваттык Буйга 1 чакан кес курулушу 21 жылдын август айында башталган. 23 жылдын март айында курулушу бүткөрүлгөн. Жалпы суммасы жогоруда айтылып кеткендей 20 миллион сомду түздү. Бүгүнкү күндө электр энергиясы өндүрүп жатат. Бул ишкерибиз тарабынан Буйга 2 чакан кеси куруу жагы дагы пландалып жатат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин райондо Тар жана Каракулжа дарыяларында бир топ чакан кестерди куруп, электр энергиясын өндүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул багытта Ойтал айылды аймагында Көндүк айылындагы Кулун ата суусуна Интерра Энерджи жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 5 миллиондук АКШ доллардык 5-9 мегаваттык чакан кес куруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Ал эми Лайтал айылдык аймагынын Сай айылындагы Тар дарыясына чакан кес акционердик кобу тарабынан 18,5 мегаваттык кичи кес куруу боюнча 6,4 гектар жерин өндүрүштүк багытка которулган. Дүйнөлүк банктын эксперттер тарабынан жер аянттарын көрүп кетишкен.
Бүгүнкү күндө иш кагаздары ТО жана АПУСу иштеп чыгуу иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары Чалма айылдык аймагында 2, Каракулча айылдык аймагында 2, Кызылжар айылдык аймагында 1, Ойтал айылдык аймагында 1 чакан гэстерди куруу боюнча жер аянттарын тактоо жана трансформация кылуу иштери жүргүзүлүүдө. Бул чакан гэстер үстү курулса районубуздун электр энергияга болгон муктаждыктар чечилип, жумуш ордундары түзүлүп, социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө шарттарды түзүлүүгө жана элибиздин жыргал жашоосуна өбөлгө түзүлмөк. Эми кыскача айтып кетсек, мына Рамисинибиз башында айтылып кетти, биздин райондо эң биринчи чакан гэстерден мына ушу Буйга айылында курулуп атат. Анан мына Рамистин алдыда койгон максаттары аябай чоң. Будан көп убакыт үзбөй Буйга 2 деген станциясын 2 мегаваттык кичи гэс курууга пландаштырып атат. Рамисиним, сага эми сыйлыгың кут болсун. Мына алда койгон максаттарың бар ишке ашсын. Бизден кандай колдоо керек болсо, айыл өкмөттөн, администрациядан райондук дайыма сага жардам берүүгө даярбыз. Ошо жалпы райондон маалымат айтып кетсек, өзүңүздөр билесиз, 23-жылы мамлекеттик бюджеттен жалпы районубузга азыр 10 километр 200 метр асфальт башталып атат. Өзүңүздөр келатып көрдүңүз болуш керек. Ошо Чалма менен Лайталандын ортосундагы 2 километр 200 метр асфальты башталды. Андан тышкары районубузда мына 4 мектеп былтыр фундаменттери куюлду эле, ошолордун азыр курулуш иштери уланууда. Эми мындай айтканда көп жакшылыктар болуп атат. Анын биринчисинде эң мына биздин түштүктө деп айтсак жаңылбайбыз, мына Рамисинибизден ГЭС ачылып атат. Эми ойлойм, ушудан баштап жалпы Каракулчада жана айтылып кеткендей 6-7 гэсибиз болобу, ошонун баары ишке ашып жалпы районубузда элибизге жашоонун жакшыртуу жагына көп сол иштер аша берсин. Ошо жалпы каалаганым элибизге, жерибизге тынччылык болсун, ушундай жакшылыктарыбыз көп болуп, жакшылыктарда жолугушуп, саламыбыз түз болуп жүрсүн. Рахмат дагы бир жолу, майрамыңыздар менен. Аны эмесе кийинки куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйкарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнис Мукашевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу буйгалык туугандар. Бүгүн абдан жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Бүгүнкү ушу самаалыкты уюштурган биздин досубуз Рамис мырза мына ушул өзүнүн элине эмгек кылам, кызмат кылам деп мына Ыдырыс Улуу Рыскул атындагы Буйга 1 чакан гэсин ишке киргизип отурат. Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадиевичтин атынан, өкүлчүлүктө эмгектенген кызматкерлердин атынан жалпыңыздарды бүгүнкү ушул чакан гэстин ачылышы менен кызык куттуктайм. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич тарабынан, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинен атайын эмилгеси менен, атайын тапшырмасы менен бүгүн Кыргызстандын бардык аймактарында микрогэстерди куруу тапшырмасы берилип, ошонун алкагында тийиштүү мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары абдан кызуу иштеп жатышат. Маалымат иретинде айтып коюшум керек. Бүгүн ушул Буйга айылындагы Буйга 1 чакан гэси Ош облусунда 7-чи болуп ачылды. Буга чейин 6 микрогэс иштеп атат. Андан сырткары Ош облусунун аймагында мындан дагы башка 10 микрогэсти ачуу иштери учурда жүргүзүлүүдө. Бул да болсо биздин ишкерлердин, биздин мамлекеттик органдардын ушул калкыбыздын электр энергиясына болгон муктаждыктарын чечүү максатында, энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында жүргүзүп жаткан туура саясат багыттарынын бири болуп эсептелет. Эми урматтуу туугандар, бүгүн Каракулчада биринчи жолу ачылып атат. Анын ичинде дагы бул Чалмада, ушул Чалма жергесинде, Чалма айыл аймагында, анын ичинде Буйгада ушундай жакшы иш-аракеттер көп болсун. Бул электр энергиясын өндүрүү, бул өнөр жай, бул өндүрүш. Ошондуктан ушул өндүрүштүн, өнөр жайдын алкагы менен жаңы жумуш орундары пайда болот, жаңы ишкерлердин жоон тобу пайда болот. Булардын бардыгы ушул мамлекетибизде жарандарыбыздын бакубат жашоосуна болгон камкордуктардын бири деп эсептесек болот. Ошондуктан ушул
буйга бир чакан кесин ишке киргизип аткан Рамис мырзанын үй бүлөсүнө, жакындарына, туугандарына, кимде ким кол кабыш кылган өзүнүн жакындарына баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай жакшы жаратман инсандардан болуп, өлкөбүздүн эң мындай өндүрүшүн, өнөр жайын колго алган мыкты инсандардын көч башында болушубузга биз чын дилден тилектешпиз. Ал эми жалпы Каракулжа элине, анын ичинде Чалма айыл аймагынын тургундарына, Буйга элине жакшылыктарды каалайбыз. Ийгиликтер болсун, өсүп өнүгүүлөр болсун. Ушул эң алыскы болгон Буйга элинде эч качан кут береке кетпесин. Дайыма жакшылыктар, ийгиликтер, ушу жаратман адамдарыбыз көп болсун. Аны эмесе буйрукту мен окуп берейин. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү буйрук. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 24 октябрындагы номер 583 энергияны кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыгуу жана берүү боюнча ишти жүзөгө ашыруунун шарттары жана тартиби жөнүндө токтомду ишке ашыруу боюнча жана Ош облусунун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө зор салым кошкондугу үчүн буйрук кылам. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын Ыдырысов Жумабек Рыскулович. Энерджи Буйга жоопкерчилиги чектелген коомунун аткаруучу директору. Muratov Дүйшөнбек Абдималикович, Акбора Групп жоопкерчилиги чектелген коомунун генералдык директору. Эми урматтуу туугандар, биз Рамис менен көп жылдан бери доспуз. Университетте чогуу окуганбыз. Ошол мезгилде эле ушул студенттердин коомдук иштерине активдүү катышып, ошол мезгилде эле эң мыкты студенттердин катарын толуктаган. Мына бүгүн өзүнүн элине, өзүнүн жерине кызмат кылып, кичине болсо дагы бир сиздерде бир жакшы иштерге себепчи болуп отурат. Ошондуктан Рамис досуму дагы бир кичинекей белегибиз бар эле тапшырып коюп атат. Кана бир сыйлык куттуу болсун деп катуураак кол чыгып коюңуздар, баракелде. Аны эмесе кайрадан куттуктоо сөздү улантабыз. Кийинки куттуктоо үчүн сөзгө чакырабыз Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары Султанбеков Сабырбек Укушевичке сөз берилет. Ассаламу алейкум, сердештерим, урматтуу буйгалыктар, чалмалыктар. Шунчалык жетине албай сүйүнүп отурам. Мына мен 75-жылы кыялданган иштер мына бүгүн сааты чыккан экен. Бүгүн ишке ашып отурат. Ошону ишке ашырган Рамис укама ыраазычылык билдирем. Колдон келген жардамды берип аттык, дагы деле беребиз. Ошол энергиянын башы ушул Чалмадан башталып атканы мен үчүн абдан чоң сыймык болуп атат. Чалманын кулуну катары айтып берем. Эмне дейин, ошол Каракулжа районунда негизги потребность пик, час пик болгондо 24 мегаватт алабыз. Биздин азыркы проект боюнча курула турган ГЭСтин мисалы үчүн аким айтып кетти, сайдан кийинки 18 мегаватт ал акчасы чечилди буюрса. Андан кийин мына Буйганын суусунун аягындагы ал жерге дагы мен демилген менен 6 мегаватт буюрса болот. Андан бул жерде ушул Буйга суусунун өзүнөн деле толтура потенциалдар бар. Жогору жакты көздөн кете турган болсок, тиги агрегаттын жанында да бир ГЭС болот, ал жерде 28 мегаватт мощность болот. Андан өйдөрөөк Терек сууда болот. Терек суудан кийин Сарыбийде болот ГЭСтер. Кыскасы Каракулжа райондун энергия боюнча келечеги кеңири. Министрлик жагынан азыр дагы бир проекттер болуп атат. Подстанция Караболдо подстанция курулат. 220 киловольт жана линияны билесиздер. 125 мегаваттык подстанциядан 110 киловольт линия Каракулжага экинчи жагынан резерв катары киргизилет.
ушундай проекттер болуп атат, акчалары чечилди, буюрса чоң ийгиликтер болгон атат. Эмне деп каалап кетемин баягы Рамистин кичинекей ГЭСи бул чоң ГЭСтердин башаты болуп, ак жолтой болсун. Элибизде жумуш орундары болсун, элибиз камсыз болсун. Ошол Каракылжа районунду мисалы үчүн анча-мынча эсепке алышпай, бул тупиковый район деп атсам, бул жагынан Кудайым бериптир, энергия жагынан, ушул жагынан алдыга чыксын. Бюджет толтурган район болсун. Каракылжа районго барам, иштейм дегендер сыймыктанып келип иштей турган район болсун. Ошол элибизге бакубатчылык каалайм. Ушундай эле Рамистин артынан дагы ишкер балдар өсүп өнүгө берсин. Негизи ошол кичинекей алакандай элибизде Тургунбай Эргешев акам айткандай, буйга менен бүтүн турат жер шары деп. Ошол бекерден айтылмаса керек, аны дагы сыймыктанып айта кетели. Рахмат баарыңызга. Чоң рахмат. Жакшы сөздөр айтылууда. Сонун каалоо тилектер. Ошол каалоо тилектерин орундалышына барыңыздар, себепчи болуңуздар. Анда эмесе кийинки куттуктоо үчүн сөз Ош электр тармактары ишканасынын директорунун орун басары Көчкөн Нариевке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Чалма айыл өкмөтүнүн, Булга айылынын бардыңыздарды бүгүнкү ошо майрам күнү менен да бир жолу куттуктайм. Майрам эмне өзүңүздөр билгендей, электр энергиянын канчалык керектүү экенин бардыгыбыз сезип атабыз. Ошон үчүн азыркы күндө ар бир киловатт керек биз үчүн. Ушундай мээнет кылып, Рамис энибиз бүгүн чакан ГЭС куруп элге тартуулап атат. Ушул ГЭС ак жолтой болсун, дайыма элге кызмат кылсын. Андан кийин перспектива боюнча көпчүлүк сөздөр айтылды. Министерстводон, жергиликтүү айыл өкмөтүндө биз айта турган нерсе, биз ушул ГЭС иштесе, эртең ушул ГЭСтин тейлөө жагында, эксплуатация жагында биздин Ош электр ишканасы жардам берип, ушул иштин баарын алып кеткенге Ош электр турат. Ошон үчүн дагы бир жолу ийгилик каалайм, ынтымактык каалайм, Рамис балдарыңа ден соолук каалайм, туугандарың менен бирге бол. Ошо алдыда айтып кеткендей, ошо ийгиликтин башаты болсун. Мындан кийин ушундай ГЭСтер чоңое берсин, эл үчүн кызмат кыла берсин. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки куттуктоо үчүн сөз ушул Рамис агабыздын коллективи чогуу иштешкен жамааттан Ош технологиялык университетинен куттуктоо үчүн сөзгө чакырабыз. Ош технологиялык университетинин коомдук илимдер кафедрасынын профессору, тарых илимдеринин доктору, профессор Абыдов Байболот Капарович жана ошондой эле Ош технологиялык университетинин профессору, техника илимдеринин кандидаты, профессор Тешебаев Капар Тешебаевди кошо чакырабыз. Келиңиздер. Урматтуу туугандар, бүгүн сиздердин айылда буйгада чоң майрам болуп атат. Буга себепчи болгон биздин Рамис, ошо сиздердин ушундай камкор, ушундай бизнесмен, ушундай күчтүү жигитиңер мына сиздерге, сиздин айылдарга, сиздердин айылга ушундай чакан ГЭСти подарка алып мындай берип атканына менен абдан куттуктайм. Биринчи очередь ошо балаңардын ийгилиги менен буйга айылынын туугандар баарын ата-энелерин бардыгын чын жүрөктөн куттуктайм. Эми Рамис бул менин окуучум. Ош технология университетинин энергетика факультетин бүтүргөн. Ошо ал учурда мен өзүм декан болгонмун. Анакей Кудайга шүгүр, менин ошо окуучуларым мына азыр өздөрүнүн ийгиликтери менен мына өздөрүн көргөзүп атышат. Ана мындан алдыңкы чакан ГЭСти иштетип тапшырып берген Дүйшөн, ал да менден бүткөн окуучум. Эми буларга мен мындан ары да чоң ийгиликтерди каалайм. Мына Рамисти айтып атат, дагы каскадный кылып дагы улантам деп атат. Буга ишенем, анткени мунун энергиясы, билими, өзүнүн деңгээли жетиштүү
Mınаны kurup bütkөнчө анын тажрыйбасы да чоң болуп калды. Ушундай жигиттериңиздер өсө берсин, чоңое берсин, алдыга жүрө берсин. Анан ийгиликтерге жетише берсин. Рамисти айтып койсом да бул биздин өзүбүздүн да жетекчи. Азыр бизде ошо университеттин, Ош технология университетинин проректору, тарбия иштери боюнча, социалдык иштери боюнча ушул сиздердин уулуңуздар башкарат. Будан башканын колунан келбейт. Анткени башкалардан чыкпай атат. Негизинен ошо энергетика факультетин бүткөндөрдөн чыгып атат. Мына ошо Кыргызстанда чакан кестердин директори, ошону башкарып атканда ошо менин бүтүрүүчү окуучум Садыков Нурлан азыр. Мына зам министр деле айтса болот. Туурабы? Белгилеп. Вот ошондой, значит, Рамис мына энергетика факультети Оштууга келип тапшыра бериңиздер бала чакаңыздар. Ушундай кыйын акасынын артынан чоң ийгиликтерге жетише берет. Ошентип силердин баардыгыңыздарга ден соолук, узун өмүр, Рамис окуучума, иниме чың ден соолук, узун өмүр, Кудай күч кубат берип, эми мегаваттарды көздөй кадам шилтей бер. Assalamu alaikum tuğanlar. O tamada jigit meni o alıstan gelgen meyman katары айтып койду. Men bul ele özübüzdün çalmalыкмын. Bilbegen tuğanlarga. Anan bul jerde жаңы мына Эрнест Мырза турат. Аким Мырза кетип калды окшойт чамасы. Аким Мырза булар жаңы келди. Бул жерде биздин кесиптештер келаткандан бери айтып атат, бир эле колотто кетип атабыз го деп. Ушул колоттун бардыгы бир сөз менен буйга дейт. 60-70 жылдары ушул буйганын уулу болгон Тургунбай Эргешев деген акабыз болгон. Ал киши бар. Өзү менен өздөштүрүп картаны толукталды айылдардын катарына. Эң кичинекей жери тийип энчине буйга менен бүтүн турат жер шары деп. Мына ошо жер шарын бүтөп турган буйга айылында бүгүн абдан чоң майрам. Майрам деген өз кайсы? Мына расмий бийликтин өкүлдөрү үлгү катары айтсаңыздар болот. Бир эле кичинекей кез азыр буйганын 5-6 айылынан башка тетиги маңдайдагы ичке суу айылы, ал башка айыл өкмөт. Анан Чалманын Орто Таала деген жолдо келатканда көргөн айылды камсыз кылып аттыр. Ылайым Кудай буйрса, экинчисин курса бүт Каракулжаны камсыз кыла турган кудуретке жеткидей. Бул эмне дегенди билдирет? Бул деген сөз айыл жеринде, элет жеринде жергиликтүү мынандай энергия булактарын өзүбүз таап, өзүбүз байлансак, пайдалансак болот деген сөз. Анан мени экинчи бир кубандырганы Рыскулованын аты берилиптир. Рамистин атасынан мурда чоң атасы ишкердүүлүктүн жилкасы бар адам болчу. Эгерде азыркынын тили менен айтканда, ошол бардыгына тыюу салынган кеңеш доорунда эле ал киши ишкердүүлүктү, кайрымдуулукту абдан жакшы жасаган адам эле. Ошол киши биринчи ишкердикти баштагандардын бири. Ошону тартып Рамистага келатыптыр. Анан үчүнчү бир кубандырган жагы, Рамис биринчи билими боюнча энергетик. Бирок элимдин, жеримдин, ата журтумдун тарыхын кеңири тереңден билейин деп аны бүткөндөн кийин тарыхка келип бизде анан тарых илимдери боюнча мына биздин алдыбызда жактаган, өзүнүн мыкты ишин жактаган жигиттерибизден бири. Ошон үчүн Рамисте бага кыргыздар айтат го, дээринде бар бала дейт. Анан мен дагы кошот элем, Рамистен бир жакшы жери барга көппөгөн, жокко чөкпөгөн мыкты жигиттерден. Кыргызды билесиздер. Кичине чөнтөккө пул толсо, же болбосо чоңураак креслого барса эле өзгөрүп калат. Мен билгенден Рамис студент кезинде кандай болсо ошондой эле келе жатат. Мен айтарлым, ушунуңдан жазба. Бир эмес 2, 3, 4, 5 кести кур. Бирок Рамис боюнча калса бизди кубандырат. Анан буйгалык туугандар, таздар туугандар дейбиз го биз. Таздар туугандар, баарыңарды ушулбайын. Мен билем, Каракулжада эң биринчиси Алайкуудан мурда буйга тете Келин Тайгактан бир көчкү жүрмөйүн свет өшчү. Бир айлап свет күйбөй турганды заманды кечирдиңер да. А эми мына иштегенден баштап жыл бою. Анан мен угушума атайын сураштырып көрдүм. Карап көрсөк, 1 сомдон түшөт экен сиздерге. Бул деген бекер эле да. Ошон үчүн ылайым ушундай кестерибиз көп болсун.
Ушундай ишкер жигиттерибиз бар болсун. Бирамизге айтарыбыз, ден соолукта болуп, бакубатчылыкта, үй бүлөлүк ынтымакчылыкта, эли журтунун кызматында жүргөн аттуу баштуу мыкты жигиттерден болсун дейбиз. Энергетиканы да, тарыхты дагы, эл журтту да, каада салтты дагы калтырбай алып кеткен мыкты жигиттерден болуп экен. Анан азыр Эрнис мырзага мен бир кошулгум келип турат. Эрнис мырза, Дамир мырза айтып атышат. Чалма айыл өкмөтү, айылдык кеңешинин азыркы убакта дагы акыркы мезгилде жакшы ишкердүүлүктөр. Чындап эле жакшы иштер болуп атат. Өзүңүздөр көрсөңөр керек, бүгүн асфальт бүтөйүн деп калыптыр Чалмага чейин. Бул да чоң иш. Мына биринчилерден болуп, Ош областынын аймагында 1-2 эле жерде бар, бизде болуп атат. Ылайым ушундай жакшы иштер көтөргөн мыкты айыл өкмөттөр, мыкты айылдык кеңештин депутаттары көп болсун, бар болсун. Барыңыздарга ийгилик. Болуңуздар. Ана эмесе кийинки сөз ушул атайын Жалал Абад шаарынан жана ошондой эле Бишкек шаарынан келген конокторго берилет. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты, Эл аралык университетинин негиздөөчүсү, экономика илимдеринин доктору профессор Мамасадыков Абдилбаит Асановичке жана ошондой эле Алимкулов Эшболот агабызга сөз берилет. Урматтуу Чалма айыл өкмөтүнүн Буйга айылынын жана сырттан келген меймандар. Мынакей бүгүн биздин Аккүнгөй деген участкабызда жакшы иш башталып, Рамистин ишканасы ишке берилип атат. Келип, ушуга көп болуп бергениңиздер үчүн барыңыздарга мен Рамистан рахмат айтайын. Буда эмнегедир өтө эле кечиккенден сомнение болуп атты эле. Бардыгы жакшы. Мынакей Сабыр Султанбековичтин жардамы тийди окшойт. Эң жакшысы ушу бизде бүтүп калды. Районда биринчи. Мейли Рамис, туугандарың менен, үй бүлөң менен, эл журтуң менен ушул кесиң ошолордун баарына насип кылсын, ашканын Чалмага айтып бизге берип турасың, Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Байболот агабыз айткандай, мен дагы 30 жыл мурун ушул жерден кетип энергетиканын борбору болгон Жалал Абад шаарында 30 жылдан бери жашоого Кудай таала насип кылып калган экен. Ошо Жалал Абадтагы туугандардын атынан бүгүнкү чоң салтанатты куттуктап коеюн деп келдим. Азыр дүйнөдө жакшы билесиздер, технология өнүккөн заман. Дүйнөдөгү эң мен деген технологиялык өнүккөн ишканалардын бардыгы ошо электр энергиясы эч жакка жыла албайт да. Мына биздин дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан Apple деген же Microsoft деген ишканалар 1 саатта 800-900 миллион сом акча табышат. Ошолор кылымда өнүгүп келаткан ишканалардын баарысы мына Рамис кургандай кичинекей бир жакшынакай нерседен башталган да. Ошон үчүн өзү технологиялык университеттин өкүлү болуп туруп, технологияга өтө чоң маани берүү менен бирге теориялык жактан эле бир сабактарды берип эмес, биз практикалык түрдө да мындай кылып колдонобуз. Биз берип аткан, биз өстүрө турган кадрлардын баарысы келечекте мына ушундай жакшынакай жерлерде иштейт деп шарты каталыраак болгон, келгенде жолу бир аз татаалыраак болгон ушу тоонун башына эң жакшынакай бир ишкананы ачып атканын биринчиден ушул баарыбыз ыраазы болуп аткан иш кут болсун. Бунун артынан өзүн өзү алып кете турган мультипликативдик эффект деп коет. Бул жумуш орундары болот, кошумча дагы бир нерселери болот, дагы бир мындай кошумчаларды кошом деп атасыз, ушулардын баары кут болсун. Эң негизгиси ушул айыл элине пайдасы тийип, жана биздин агаларыбыз айтып кеткендей, арзан баада, эң негизгиси үзгүлтүксүз болгон. Эч бир 24 саат бою ушул айылдагы баардык азыркы приборлор жашоо тиричиликтин баары электр энергиясы менен болгону байланыштуу, свет өчпөй турса, калганын биздин күжүрмөн айылдык элибиз баардыгын өздөрү алдыга жылдырып, бай, жакшы жашоого жете беришине ишенебиз. Алыстан келген конокторго да чоң рахмат. Бүгүнкү ушул иш-чарабыз кут болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум, жалпы туугандарым. Биринчиден бүгүнкү ушу кубанычтуу күндү тартуулаган ушу Рамис инибизге чоң рахмат. Ушу баарыбыз туугандар жалпы кубанычта турабыз. Ушул кичинекей чакан кесиңи куруп, мынтип элдерге сүйүнүч, кубаныч тартуулап атасың. Ушу сага ден соолук, узун өмүр, ишиңде чоң ийгиликтер болсун дагы. Ушул эле чакан кес менен чектелбей, дагы будан дагы чоң чакан кестерди сала бер. Не дейт ушу? Дүйнөдөгү баардык жакшы нерселер тилеген ой максаттарыңа жетет.
Анан ошонун менен бирге ушул Рамистай баланы тарбиялаган акам менен жеңеме дагы чоң рахмат. Ушундай элге кубаныч тартылган балдарды тарбиялап, мынантип эл керегине жаратып, булдан болсо сиздердин эмгегиңиздер. Рахмат жалпы баарыңыздарга рахмат туугандар. Тынч болуңуздар. Анан атайын Бишкектик таздар туугандарың кичине белек берип бирди эле, ошону тапшырып койгон болсо. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки куттуктоо үчүн сөзгө чакырабыз. Ак Бура групп жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Муратов Түйшөн Абдималикович. Мінеке урматтуу меймандар, кут келипсиздер ушундай жакшы ишкананын ачылышына. Рамис синим, бүгүнкү сейлен кут болсун. Эми мынтип жаш болсоң дагы элдин көзүнө көрүп ушундай жакшы иштерди баштап атасың. Бул ишиң ушу менен бүтпөй, эл айткандай дагы да улансын. Бул жерден Рамиске колдоо көрсөткөн мына группалаш достору, министерство, губернатор жактан ушу колдоо көрсөтүп, такыр токтотпой ушу кагаздарын баарын бүтүрүп берген айыл кеңештин төрагаларына рахмат айтам. Өзүм күбө болуп аттым жакшы. Не дейбиз эми? Атамы баарыңыздар билесиздер, атам менен апам чай ичпеген. 72-жылы президент деген эч ким жок да, Базарбаев апама Урманжадатка атама президенттен ат берген. Анам жөн бербесе керек эле. Сабырдын атасы, апасы баары тең болуп, тең өсүп, Күмәл рахмат, көп колдоо көрсөтөт. Сенде өркүнүң өссүн, сага дагы ишиңе ийгилик. Не дейбиз эми туугандардын атынан сиздердин баарыңызга келип бергениңизге чоң рахмат. Рамистин иштерине ийгилик каалайм. Өмүрүн берсин, ошол иштерин көп аткара берсин. Кутбасына рахмат. Ассаламу алейкум Буйга айылынын эли, кудалар, кудагыйлар, туугандар. Рамисиним, жeenим, күйөөгалар карыса жээн болот дейт. Рахмат ушунча кызматыңды элге, салымыңды кошуп элге колунан келген кызматыңды кылып атасың. Бизде агайыбыздын сөзү бар. Атадан ул, энеден кыз артык жүрө албаса, анда коом артта калат деп. Азамат, мындан дагы эмгектериңи арттыра бер, иштериңе, жумуштарыңа ийгилик каалайм. Assalamu alaikum. Бүгүнкү чакан рейсин күбөлөрү силерге денсин. Рамис ука, Рамис, мен Рамиске бажа болом. Бажа, сени тапкан апаң менен атаңа рахмат. Чүнчө элиңе кызмат кылып аткенсиң. Чакан рейсин кут болсун. Силерге да кут болсун. Анда эмесе Буйга айылдык аймагынын аксакалдарынан өкүлдөр чакырабыз. Токон абабыз, Асан абабыз жана ошондой эле Азиз абаларыбыз, Азиз агабыз ортолукка кеп чыгып бересиздер. Аксакалдардан Токон аба, Азиз аба, Асан аба келиңиздер. Бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышууларына келген жалпы коноктор баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ошо биздин Рамисинин бүгүнкү күнүнө жараткан Алла өзү насип кылып койгон экен. Чоң açılış жасап атат. Рамисинин сенин келечегиң кең болсун. Ойлогон оюң, тилеген максатыңа Алла Таала насип кылып тийеңе жет, максатыңа жет. Сен мына бүгүн ушул элибизге, журтубузга чоң кызмат кылып, өмүр жамдып берип атасың. Мен эми эмне кепти кыскартып, сага бир дуба берип коеюн. Балам, ошо жараткан Алладан не тилесең тилегиң кабыл болсун. Жараткан Алладын өзүнүн назары түшүп, мээрибин төккөн болсун. Улуу Лукман пайгамбар сахабаларыбыздын патасы жетип, бак дөөлөтүн берген болсун. Ойлогон ой тилеген максаттарын Алла Таала насип кылып жолуштурur, жолдошу Хызыр алейхиссалам болсун балам. Келечекте бактылуу өмүрдүн uzun жолун арткан, тылымдарды арткан, небире чебире жетелеген, дөөлөттүү бактылуу карлыктын чайын ичкен бай багычеден болуп атам. Амин.
Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlarım, jana kelgen mehmanдар. Menim Ramiz, sağa şu men emne aytam, köptele süйлöbөй. Uzun ömür keng gelecek bolsun menim. Elik jurtuң menen daim amançılıkta bol. Şu tuğandarың menen, mına Kırgızça aytkanda кичинекей айылга ушундай bir жакшы саамалык, жакшы ийгилик алып келдиң менен. Өзүң бар жоктору айтып бүттү. Мен сага ушу узун өмүр, тууган урук, элик журтуң менен дайым бирдикте бол, дайым пешенең жарып күйгөн болсун меним. Эч качан оору суркоону билбе, тели темтишиң менен ага тууганың. Эли журтуң менен дайым аман бол. Анан Рамес ушул Айтойлу мен да кечиресиздер, Айтойлу кое берейин, Айтойлунун атынан бүткен неме барсага жупуну подарка бар, ушуну тапшырып коюшка уруксат этесиздер. Hurmatlı bugünkü hareket yer atkan bardıq cemaat. Bugün özgöçe gün болып turapta. Ayrıca buyuğa çölkömünde. Жаңа айтып кеттім, біздің райондық жетекшілер, облыстық, Кыргызстандық бардығы айтқан сөздердің бары сізге насип етсін. Улым Рамес, ден соолугуң болсын барам. Сен үш жерде иштеп атканды көрүп алып біз суктандык. Даже жардамды бере алган жокпуз мындай айтканда. Бул өтө оор иш экен. Мен карап ушул жерде туугандарым отуруп атат, бүгүн сүйүнүп атсаңар керек ушул болгон ишке. Рамисти Рамис кылган сиберсиңер ушул буйга айтып атпайбы? Инибиз буйга менен бүтүн турат жер шары деп туруп. Мына экинчи жолу буйганы сиз ушу көкөлөтүп койдуңуз. Алла Таалам сиздин ушул жасаган иштериңиз Алла Таалам сизге буйрсун. Үй бүлөңүз менен келин баланы да мактайм ушул жерде ушунча сизди жөнөп бутуңузга бут болуп туруп жардам бергенине карындаштарыңыз, туугандарыңыздардын баары ушул жерде иштеп сыйлыктандырды. Мен айтайын дегеним ушу мына ушул жерде туугандарым биз үчүн аябай жакшы болду. Жакшы болду. Себеп дегенде мына эч жарыктан Кудай кааласа азыр жарыксыз, электрсиз жашоо кыйын. Байбичелеңер да билет, калгандары да билет. Свет өтсө эч бир жакшылыктар болбой караңгыда калабыз. Мына алган сыйлыгыңыз жогорку бийлик, оштогу бийлик, өзүңүздүн бийликтерди жасаган жергиликтүү бийликтердин баарын подаркалары сизге насип кылсын. Ден соолугуң болсун. Дайым ден соолугуң болуп, дагы ушул айткан иштердин баарын аткара берип, элге кызмат кыла бергин. Амин. Алла Таалам ушул не тилегисе ушул үй бүлөгө бактылык берсин. Бизге жем болот. Атасы менен дайым тага дейтиле. Bu kişi özüm şu yerden prezidentleri de bir vaxtlarda. Biletlere bardınızlar. Bunday kişi aykön kişiler. Şu buyuğanın atan aytkandılar, şunu aytadılar bu. Şu yerden prezident de koyturlar. Aralığa gelgende bu kişi toy taşlara nimeler bitmeytirler. Daim jakşılıklar olsun. Ne klastaşlarımızlara, bir tuğanlarımızlara, okusan ağaylarımızga çok rahmet, jakşılıklar da ayıp gettiğinizler bir önce tarif olup kaldı. Tel solun olsun. Yübülen benim de vaktini yaşayalım. Amin. Allahu Ekber. Amin. Айтылган бата тилектер кабыл болсун. Эми эң жакын тагалардан Ырыс тагабызга микрофон суналы. Ырыс тага. Бүгүнкү күнү менин кубанычым аябагандай ийип болуп турат. Себеби мен өзүм ушул буйгада окуп, чоңоюп, чакта жашап, азыркы мезгилде Ульяновдо жашайм. Эми бул Айтайыл деп коет мына жумоектерди. Айтайылдагы эң бир жакшы адамдар мына ушу Назирбай аканы билебиз да, башкарма болуп, анан кийинкилерде орукчу болуп Адескозда. Ошо мен окуп жүргөн кезинде мынабу Буйганын территориясында жаңа алма өрүк деген жок. Бардың араған менен табылгыла. Меткениме ушул жерди бейиштин төрүндө кылган ошо Назирбай ака. Адан кийинки ушул Буйгага эң бир ушул ишкер мына Рамистин аталары биз менен бир тууган бөлөм болот, нары тага болот. Ушул Десті құрат екен дегенде әлі біз аябағанда сүйініп, аябай еме үшіл күтіп жүрдік. Емі үшіл чаққан елге
аябагында жакшы кызмат кылсын. Жана айтып атышты жогоруда буйгага оомады келди деп. Чындыгында буйгада оомады. Келди, мен азыр туулган жерим Кашка сууга чейин барып келдим. Башка жерде азыр көрсөк көп жерде куурап чөп чыкпай турат. Ал эми мына ушу буйганын ичинде мынандай болуп, ушу бейиштин төрүндө болуп чөп мыштай чыгыптыр. Анан кийин мына жерде мектептин курулушу бүтөйүн деп калыптыр. Бул да эл үчүн жакшы кызмат кыла турган нерселер ушу Рамиске окшойт. Эми Рамис ушу туугандарың барыңар эсен болгула. Дагы ошо мынабы чакан биринчисине экинчиси улансын. Дагы ушу үй-бүлөңөргө бар жоңорго эсен болгула. Эсен болгула туугандарым. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир катар ортолукка буралы. Энержи Буйга жоопкерчилиги чектелген коомунун генералдык директору, Ыдырыс уулу Рыскул атындагы Буйга бир чакан ГЭСинин директору сөз Ыдырысов Рамис Жумабековичте. Барыңыздар кош келипсиздер. Мен кыска эле сүйлөйүн. Мен сөз алгандан кийин атама апама сөз бербесем болбойт дейм да. Кандай дейсиздер? Келиңиздер. Урматтуу Буйга айылынын тургундары, баарыңыздарга таазим болуп ыраазымын. Рахмат. Ушу сиздер колдоп бердиңиздер. Биринчи баштаган ушу Буйганын элинин макулдугун бергенсиздер. Бүткөнгө чейин көп адамдар ушул жерден жардам беришти. Мына ошонун 4 жыл аракет кылдык. Бүгүнкү күндө мына туз насип буйруп, бүгүнкү күндө ошо жакшы ачылышта, жакшы самалыкта отурабыз. Баарыңыздарга рахмат. Анан Рамис балам, сен да ден соолугуң болсун. Элдин уулу болуп жүрөр. Дайыма ден соолугуң чың болсун. Саламатсыздар, урматтуу меймандар. Ушу сиздердин бүгүнкү балабыздын кубанычына, сүйүнүчүнө ортоктош болуп келип бергениңиздерге чексиз ыраазыбыз, таазим этебиз. Ушул кубанычтуу, сүйүнүчтүү күн болуп атат. Мындан 3 жыл мурун ушул элибизден ыраазычылык алып, уруксат алып, балабыз баштады эле. Мынакей Кудай кааласа Алланын эмеси менен, колдоосу менен, сиздердин колдооңуздар менен ушул тилеги балабыздын ишке ашып атат. Колдоп бергениңиздерге чоң рахмат. Рахмат балам сага дагы. Анан кетейин. Бир эле биздин уулубуз эмес, элдин уулу болуп жүр балам. Элдин кызматында жүр. Негизи эркек уул төрөлгөндө эле мекен үчүн төрөлөт экен, мекен үчүн жаралат экен, мекенине кызмат кылат экен. Ошондо ата энеси уруктагандар аябай кубанат экен. Дагы бир нерсени айтып коелу, биздин балабыз чоң атасы менен чоң энесинин колунда чоңойгон. Ошол кишилердин тарбиясын алган, чоң атасы менен чоң энесинин руху ушул балабызды колдосун. Чоң атасы чоң энесине биз ыраазычылык билдиребиз. Жогоруда сөз сүйлөгөндөр Сабыр Кушуч өтө чоң баса белгилеп айтты. Мына Эрдис Букашевич айтты. Районубуздун акими, айыл өкмөт башчысы бардыгы айтып атат. Буйга айылы ушул менен токтоп калбаш керек. Дагы каскадтар уланат. Кудай насип кылса сиздерге жарыялап кое берейин. Бизди чоңойттуңуздар, бактыңыздар, кыйналдыңыздар, салыркадыңыздар. Эми Кудай буйруса мындан ары сиздер биздин багыбызда болуңуздар, биздин карамагыбызда болуңуздар. Биз сиздерге кам көрөлү. Мындан 4 жыл мурда бир машина бердим. Булар машинанын эскилиги жетти. Азыр бир аз жаңылап берейин деп атам. Ушул машина сиздерге 60 жылдык мааракеңиздерге.